Апасы үйүнө камап кеткен. Түтөн улам 3 наристе каза болду. Гонконгдо жүк ташуучу учак тилкеден чыгып деңизге кулады. Тажикстандык мушкер кыргызстандык Марсель Нурланбек уулуна роза гүлүн берип ачуусуна тийди. Бишкекте таш жүктөп бараткан жүк унаасы оодарылып кетти. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкекте таш жүктөп бараткан жүк унаасы оодарылып кетти. Бул тууралуу репортер KG редакциясына окурман билдирип, видео жөнөттү. Окуя 7 апрель көчөсүндө Көкжар аймагында болгон. Жүк ташуучу унаа бөлүүчү тилкенин жашыл зонасына оодарылып, бактарды жана зымдарды бузуп кеткен. Жол кырсыгынын себептери азырынча белгисиз. Алдын ала маалыматтар боюнча айдоочу унааны башкара албай калган. Эгерде сизде биз менен бөлүшө турган жаңылыгыңыз болсо, биздин WhatsApp номерибизге кайрылсаңыз болот. Гавайи комплексинин ээси каза болду. Белгилүү ишкер Үмүт Эко жоопкерчилиги чектелген компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Гавайи комплекси менен Grand Hotel Бурана мейманканасынын ээси. Ошондой эле Ак Сүт компаниясынын директорлор кеңешинин мүчөсү Журат Абдуллаев дүйнөдөн кайтты. Алдын ала маалыматтарга караганда 19 октябрь күнү түшченди анын кан басымы көтөрүлүп, өзүн начар сезген. Дарыгерлердин аракетине карабастан ал көз жумган. Журат Абдуллаев 1970 жылдын 4 апрелинде төрөлгөн. Тажикстандык мушкер кыргызстандык Марсель Нурланбек уулуна роза гүлүн берип ачуусуна тийди. Тажикстандык мушкер Мухаммад Ризвон Кахаров көз караштар таймашында кыргызстандык Марсель Нурланбек уулуна роза гүлүн берип ачуусуна тийди. Спортчулар Казакстанда Алаш Прайд турниринде жолугушкан. Кыргызстандык спортчу 1-раундда таңдашын жеңип, алар кийин дагы мушташа кеткен. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Гонконгдо жүк ташуучу учак тилкеден чыгып деңизге кулады. Гонконг эл аралык аэропортунда жүк ташуучу учак учуу-конуу тилкесинен чыгып, жарым-жартылай деңизге түшүп кетти. Бул тууралуу аэропорттун операторуна шилтеме жасап, Reuters маалымдады. Кырсык жергиликтүү убакыт боюнча саат 3:50 чамасында болгон. Учак Дубайдан учуп келген. Flight Radar 24 сервисинин билдирүүсүнө ылайык, бул Emirates үчүн жүк ташуучу каттамды аткарган Түрк Air Act авиакомпаниясынын Boeing 747 учагы болгон. Божомолго ылайык, ал жер үстүндөгү транспорт менен кагылышкан. South China Morning Post гезити полицияга шилтеме жасап, окуянын кесепетин учактагы 2 адам каза болгонун жазды. Басылманын маалыматы боюнча алар алгач таянсыз болуп жаткан, андан кийин каза болгондордун бири деңизден жансыз абалда табылган. Ал эми экинчиси окуя болгон жерден кийинчерээк табылган. Ал ооруканага жеткирилип, бирок кийин каза болгон. Кырсыктан соң аэропорттун түндүк учуу-конуу тилкеси жабык турат. Түштүк жана борбордук тилкелер ишин улантууда. Мексикада катуу жааган жамгырдан улам болгон селден каза болгондордун саны 76-га жетти. Бул тууралуу Мексиканын президенти Клаудия Шейнбаум X социалдык тармактагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, издөө иштери уланып жаткан сел апатында 5 штатта 76 адам каза болуп, 39 адам таянсыз жоголгон деп айтылды. Биз элди жолдордун ачылышы, көбүрөөк жардамдын жеткирилиши жана улуттук кызматкерлер тарабынан жүргүзүлүп жаткан зыянды аныктоо иштери тууралуу маалымдадык. Эч кимди артта калтырбайбыз. Сиз жалгыз эмессиз, деди Мексиканын президенти. Шейнбаум кийинчерээк Идальго штатындагы Уэтла жана Тянгистенго аймактарын учак менен абадан карап чыкты.
Апасы үйүнө камап кеткен. Орусияда өрттөн улам 3 наристе каза болду. Орусиянын Забайкальск районунун Чикичи айылында 2 батирлүү турак үйдөн өрт чыгып 3 бала каза болду. Бул тууралуу Өскөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкы башкармалыгы билдирди. Алдын ала маалыматтарга караганда алар 2021, 2023, 2024 жылы туулган балдар. Үйдө чоңдордон көзөмөлү жок болгон. Куткаруучулар билдиришкендей, апасы аларды үйгө камап таптап кеткен. 2 бала жеринде каза болуп, үчүнчүсү Борбордук райондук ооруканага жетпей каза тапкан. Өрт 150 чарчы метр аянтта чектөөгө алынган. Окуя болгон жерде өрттүн так себебин аныктоо, бардык жагдайларды тактоо үчүн өрткө каршы мамлекеттик инспекторлор өрт сыноо лабораториясынын адистери иштеп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ошол акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер. Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушулда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүм менен сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элим колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.